Бисмилlah, ассаламу алейкум. Амансыздарбы туугандар? Оштон бир сатыла турган үй көрсөтөйүн. Аябай жакшы үй экен. Бул үй Оштогу Жиделик айылында тагыраагы 11-чи көчөнүн 12-чи үйү. Бул жагы аэропортко кеткен жол Манас эстелигине Жетиген мектебине аябай жакын жайгашкан. Түз эсептегенде ушул үйдүн арт тарабында эле Жетиген мектеби жайгашкан. Бир 150-200 метрдин эле тегерегинде өзү. Манас эстелигине же болбосо Жетиген мектебине. Мына бул көчө менен түз барып эле, бул жагы тала, тетиги унаалар өтүп жаткан көчө ал ХБКдан Горгай жака, аэропорт жакка кеткен көчө. Ошол жерден бери келесиздер, бул жагы Тумар рестораны тараптан. Кааласаңыздар, мындайга Жиделикке кирип бараткан жол аркылуу бул жагы менен келсеңиздер да болот. Эки жагынан тең ыңгайлуу. Көчөсү шагал төшөлгөн. Централдык канализация, суу, свет, анан газ бүт бардыгы бар. Интернет, түнкү жарыктары, электр линиялары бардыгы бар. Негизи мына көчөсү тынч эле көчө. Сиздер экигистен, Google картадан же Яндекс картадан Жиделик 11-12 деп эле издесеңиздер болду. Ушул дарекке алып келип коет. Бул жагы мына, бул жагы дагы негизи карта боюнча жол экен. Нарактан келген жол. Анан тетиги жагында гараждын дарбазасы бар экен. Бул жагына да бир аз сетка тосуп, убактылуу мына көрүп турасыздар. Дарактарды эгип көгөртүп коюптур. Жүрүңүздөр. Көрсөтөлү. Мына жерге дагы мына газон эккенге, майда чүйдө көчөттөрдү эгип бир аз жашыл зона кылганга жай даярдап койгон. Суусунун акканы үчүн атайын лотокчолорду жасаган. Дарбазасы коюлган. Калиткасы оң жакта мына. Биз кирип келдик. Азыр бир катар кирип көрүп чыктык, таанышып чыктык. Үй жакшы үй экен. Үйдүн баасын $300,000 кеми бар деди. Ачыгын айтайын, мен келсем $330,000 деди үйдүн ээсичи. Анан бүгүнкү базар баасын айтып түшүндүрдүк. Ачыгын айтайын. $300,000 баасыны койду. Хотя бы бир $280,000 дебейсизби деп кичине чымчылап көрсөм ынаган жок. Анан эми $300,000 бир аз түшүп берет экен. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Сырттан киргенде, мына бул жакта дагы көчө жагында 1,5 метрлик аралык болгон үчүн үстү, аркасы полностью навес болгон. Отункана, көмүркана, майда чүйдө бүт ушу үйдүн аркасына, жанына коюлат да. Үйдүн алды мына площадка болгон, стяжка куюлган, тегиз. Үстү жагы мына навес жабылган. Бүт жамгыр ошо барып коннектордун ылдыйга түшүп кетет. Поликарбонат менен жабылган да. Анан төргө келе турган болсок, бул жакта мына маңдайда чоң тапчан, айланасы гүл, асты 5 тонналык суу кампа. Бул жерде болсо дагы жашыл зона, бир кокон класс бар. Төрдө гараж, очоккана, ажаткана, мына жакта времянка бүт бардыгы бар. Биягынан кирип үйгө бул жактан чыгабыз, бул жагдан кирип нарактан чыгабыз. Үй 2 кабат, сырты жидкий травертин менен жасалган, пеноплекс менен жылууланган. Аябай жакшы жасалып, мына жидкий травертин менен лакталган. Сокол болсо мындай кирпич кафели менен кооздолгон. Жүрүңүздөр эми үйгө кирели, бисмилла. Үйдүн кире бериши ушул жер. Бут кийимди ушул жерге чечебиз, анан киребиз. Бисмилла. Мына кирип келди. Кирип келгенде мына прикошкасы кенен. Оң жак, сол жак. Мына терезеси дагы көрдүңүздөр? Айнеге аябай кенен жасалган. Бүт жарык ушул жактан кирет да. Бул жерде мына кафел деп койгон. Бул бут чечме прикошка. Кирдик эми, бисмилла. Мына үйдүн ичине кирип келдик. Биринчи, экинчи кабат. Бардык бөлмөлөрдүн полу бардыгы жыгач. Тагырагы сасна кагылган. Көрдүңүздөр? Жылуу болот деп, кооз болот деп, ушундай натуралдык жыгач менен жасап чыккан. Дуалдары бардыгы обой, потолоктору гипсокартон менен жасалып, лампалары коюлган. Эшиктер бардык бөлмөлөрдүкү мына жаңгактан под заказ жасалып коюлган. Үстүнкү корона обналичкалары менен кошо. Эми келиңиздер, оң жакка сразу киребиз. Бул жакта болсо ушу биринчи кабаттагы бөлмө, кичи зал же спальня деп койсок болот. Бул жагында 3 терезе, жок, 3 терезе экен. 3 терезе пардалары менен отопление киргизилген. Бул жагы эркер да. Дуал обой, потологу жасалган. Бул эми биринчи кабаттагы бир чакан бөлмө. Ачыгын айтыш керек, үйдүн ээлери Бишкекке көчүп аттыр. Бала чакасы ошол жакта иштейт, ошол жакта студент экен. Алардын алдына барыш керек экен. Бул үйдү ушу өздөрү кара сууда иштеген үчүн пешене тер менен курган экен да. Канча бир 14-15 жылдык мээнети экен да. Ушул. Бул зал, мейманкана, туурасы бир 4 метр чыгат, узуну бир 6 метр чыгат. 6га 4, 24 квадрат десек болот. Бул жагы көчө жагы. Дуал обой, полу жыгач, потолок, гипсокартон, натяжной.
Жүрүңүздөр, кийинки бөлмөгө киребиз. Бул жакта мындай. Мына жактачы, туугандар. Бул өзү кухня экен. Мына. Кухня, кенен. Мына жакта чай иче турган орундугу, мына жагы бүт кухонный зона экен. Көрдүңүздөр, фартуктары бүт кафелденип жасалган. Бул жака өзү план боюнча эмерек коюш керек. Газ, суу, свет бардыгы, канализациядан бери бардыгы киргизилген, вытяжкалары да жасалган. Бул жака кухня кылган эмес, эми кухняга нар жакта кылган. Временкага ушул жактан чыгып кетет. Биз аягында ушул жак менен чыгып кетебиз. Ага чейин экинчи кабатты көрсөтүп түшөйүн, Бул жерде болсо биринчи кабатта ушу санузел бар, төрү душ, бер жагында мына ортого унитаз, раковина, күзгү бүт бардыгы коюлган. Бул эми санузел биринчи кабаттагы. Бул жагы болсо мына холл, атайын ушу тепкичтин астына эмерек коюп койгон. Ушул жерде бир аз эс алып отурса болот. Экинчи кабатка чыгабыз, келиңиздер. Экинчи кабатка тепкичтер да бүт мына жыгач каражаттарынан кооз жасалган. Мынантип люстра или потолокторун да кооздоп жасаган. Али үйдүн экинчи кабатында эч ким жашай элек. Свежий туугандар. Даже килем салына элек. Лампалары, люстралары коюла элек алычы. Жүрүңүздөр, мына жактан баштап көрсөтөйүн. Мына бул жагы экинчи кабаттагы общий санузел, ванна, анан раковина, бул жакта болсо унитаз, аристон бүт бары коюлган. Дуалдары, полдору бүт бардыгы кафел. Бул жакка кириңиздер. Бул жакта болсо ушу бир детский чакан туугандар. Мында да бир терезеси бар. Чакан бөлмө. Буга бир же эки кыз жайгашат, жашайт. Буякта болсо мына жалюзи, лед жалюзи койгон. Бул жакта дагы бир спальня бар. Бул дагы мына чакан. Бир катар мындай айланып кирип тегененип чыгыңыздар. Узун туурасы бир 3,5 3,5 ушундай да узун туурасы. Ал эми бери келиңиздер. Бул жакта дагы эки бөлмөсү бар. Түз эле төргө бул бөлмөгө кире турган болсок, жана астындагы бөлмөнүн үстү. Мунун дагы полу көрүп турасыздар. Бүт сасына жыгач лакталган, дуал гүлдүү обой, 3 терезе, жалюзилер тартылган, отопление бар. Потолок жасалып бүткөн. Бир эле люстра илесиздер, болду. Жашай бересиздер. Кийинки бөлмө. Бул бөлмөнүн эшиги эки канаттуу чоң эшик экен. Бери өтүңүздөр, сразу ачып кирип көрсөтөйүн. Кириңиздер. Мына астындагы эле залдын үстү да бул дагычы. Буга негизинен чоңураак бөлмө экен, ата-энелер жайгашканы жакшыраак болот. Ата-энелер ушул бөлмөдө жашаса жакшы болот. Кенен узун туурасы 3,5 6 же 4,6 ушундай да. Дуала бой, потолоктор мына бассейн болуп жасалган. Бир эле люстра илесиздер, болду. Ушундай туугандар, көрдүңүздөр, экинчи кабаттагы эшиктердин дагы бардыгы мына ушундай жаңгак эшиктер. Экинчи кабатка мына дорожка салып коюптур. Так, бирди, экини көрдүңүздөр. Эми сразу временкага өтүп кетебиз. Временканы көрсөтөбүз. Үйдүн баасы $300,000 кеми бар. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Жүрүңүздөр. Ана мына сырттан киргенде бул жака атайын LED экран коюптур. Үстүндө мына интернеттерде кирген модемдер бардыгы коюлган, Wi-Fi'лар бар экен. Дальше бияка киребиз. Мына жака киргенде ушул ички кухнядан эле сразу бул жака временкага өтүп кетебиз. Мына жерге киргенде бир бөлмө бар экен. Бул дагы ушу жашоо бөлмөсү. Кадимкидей жилой, спальня, жашай бересиздер. Бүт эмеректери коюлган бул жакта. Анан мунун төрүндө эме бар экен. Котельный бар экен. Мына көрдүңүздөр? Котельныйга төрүндө печка коюлуптур. Ошол печканы жагып эле ысытып үйдү жылыта берет экенсиздер. Мына бул жакта теплый полу дагы бар экен. Бул эми временканын бир бөлмөсү. Эми бери жүрүңүздөр. Мына жака жүргөндө уже бул жагы временка, көрдүңүздөр? Временкага бул жактан очоккана жактан дагы кирсе болот. Биягынан кирип, нарагынан кирип, биягынан чыгып, айланып жашап жүрө бересиздер да. Подвалга кирели. Мына ушул жерден сразу эле подвалга түшөт экенбиз. Подвалы да аябай сонун экен. Холодная комната деп коет го орустар. Ошол комната ушул экен да. Мына бул үйдүн кожойкесинин бүт баары тапканы ушул жерде экен да, мына. Көрдүңүздөр? Консерва банка, соленыйдан бери бардыгы ушул жерде экен. Полкаларды жасап коюптур, зыңкыйтып. Так, подвалды көрдүңүздөр? Аябай мында муздак комната экен да. Так, дальше. Эми жогору чыгабыз. Мына жактардан бери бардык мына отопленияны тарткан. Бул жерге келгенде мына кир жуучу машина коюлган, кол жуучу жайы. Анан мына жакта очоккана бар экен туугандар. Очокканага атайын окошко жасап коюптур. Тамак бышканда, шорпо кайнап аш бышканда, ошол окошкадан эле алып туруп сразу бияка конокторго киргизсе болот экен да. Мына. Бул эми временкадагы бир холл. Телевизор коюлган, диван коюлган, килем салынган, дуал обой, потолоктор бүт МДФтен жасалган, отопление тартылган.
Бардығы зыңқ. Бирок кошумча эки бөлмөнүн ортосуна мындай печка жасаптыр. Муну дагы дополнительно иштетсе болот. Ал эми бул жакта болсо төрүндө бир спальня бар. Өздөрү ушул бөлмөдө эле азыр жашайт экен да мына. Көрдүңүздөр, бүт эмеректери бул жакка коюлган, сандыгы коюлган, үстүндө төшөгү жыйылган. Жашоо кетип атат. Жана печканын духовкасы биягында да. Жүрүңүздөр, мына аптечка экен мына. Так. Эми туугандар, келиңиздер. Биз кошумча курулуштарын көрсөтөлү. Мына жерге чыкканда, бул жерде да катайын навес деп жаап койгон. Сразу бул жакка киребиз. Очокканасы. Очокканага киргенде жанагы окошко. Тамак бышканда сразу бияка берет. Бул рабочий зонасы. Майда чүйдөн ушул жерде кыркып, кесип, арчып, даярдап, анан биякта жууп сразу бияка өткөрүп пишире берет да. Мына газ кирген көрдүңүздөр. Печка биякта турат. Ана кичи казан, чоң казан. Вытяжкалары менен полностью жасалган. Зыңк биягычы. Жашоого аябай жакшы шарт түзүптүр. А бул жерде мына идиш жууп турган жерде үстүндө микроволновка, анан үстүндө болсо көрүп турасыздар, арестону менен. Сону кылып жасаган. Полу дубалы бүт кафе. А биякта болсо дагы кошумча комнатасы бар. Анан могул жерге стул коюп койсо, эртең менен кетип атканда, баягы жумушка кетип атканда ушул жерде эле шам шум этип алганга аябай жакшы экен. Бул дагы өтө сонун жасалды. Нары бери жылдырып койсо болот экен. Же болбосо эт бөлчө болот да бердечи. Мында терезеси бар экен бул жагында. А мына жерге болсо атайын холодильник коюптур. Бул жерде дагы мындай чуңкурураак жери бар экен. Окошкасы турат наракта. Бул жерге ушу көмүр киргизебиз деген ой болгон экен эле. Анан ошол боюнча пока турат экен. Бул жерде мындай жаап салып туруп, же болбосо мындай подвал кылып колдонсо болот экен да. Дальше кеттик. Гаражы бар. Гаражын көрөлү. Мына жакта бул эми сырткы ажаткана. Мынакей, сырткы ажаткана. Бул ошо чукуланып жасалыптыр. Бул жагы болсо гараж. Биз жана башында айттык эле, ошо гаражга наркы дарбаза аркылуу кирет дедик эле. Ошо бир унааны ошол жол жактан ушул жакка киргизип койсо болот экен, астында мына ямасы менен. Так, дальше эми чыктык мына, сыртка чыкканда кайра эле үйдүн алдындагы тапчан. Тапчан дагы мына чоң кенен экен, 2 кат жабылыптыр, пардалары тартылыптыр. Астында 5 тонналык суу кампасы бар. Бул жер мына жашыл зона. Суу бул жерде постоянно чыгат мынакей. Көрдүңүздөр? Суу бар. Шланганы туташтырып мына жерде кааласаңыздар машина жууйсуздар, кааласаңыздар килем жууйсуздар, тиричиликти өткөрө бересиздер. Мына көрүп турасыздар, бул жакта атайын ушундай отургуч селкинчеги менен жасап койгон, теннисный столу бар экен. Кечинде тамактангандан кийин 1-2 ракетка менен нарак беракка шарик атып койсоңуздар, кичине жегениңиздер ал болот, аш болот дегендей. Ошентип тиричиликти улай бересиздер да. Ушул эми бизден ыраазы болосуздар, биз эми колдон келишинче көрсөттүк. Эң негизгиси локация. Азыр эми Ошто, мисалы, Оштогу Ак Тилектеги үйлөр менен Жиделиктеги үйлөрдүн, ушул конуштагы үйлөрдүн баалары мындай, жердин баалары дагы дээрлик бирдей эле болуп калды да, бирдей эле. Бул үйдүн баасы ушу $300,000 кеми бар. Башта келип көргөнүбүздө эси менен сүйлөшсөк $330,000 деди эле, ары бери сүйлөшүп $300,000 түшүрдүк. Калганын эми сүйлөшүп аласыздар. Биз эми колдон келгенин кылдык туугандар. Баа келип алып эле мактап пайпайлап үйдүн баасын көтөргөн жерибиз жок. Мындай реалдуу баага жакындатып эле бааны койдук. Калганын эми сүйлөшүп аласыздар. Эми чынын айтканда азыр Кыргызстан боюнча эле өзү недвижимость, жер, үй, батир, коммерциялык имарат бардыгынын баарлары эле мындай көтөрүлүп кетти го. Ушундай болду туугандар. Биягы эми Манас эстелиги жактан, биягы Тумар рестораны же болбосо жана металл базанын жанынан келсе болот да, мындайынан элечи. А биягы ушу Жиделик жактан келсе болот, мына көчөдөн келсе болот. Суу, свет, газ, канализация, интернет, түнкү жарык бүт бардыгы бар. Ана мына жетиге мектебине балдарды берип окутканга аябай жакшы. Бияка чоң көчөгө транспортко чыга койсо болот. Жакын жерлерде ушул айылдын ичинде эле жакын нарк көчөлөрдө бүт менчик бала бакчалар бар. Кааласаңыздар Жиделиктин ичиндеги же болбосо ХБКдагы бала бакчаларга балдарды берип окутса болот. Аэропортко жакын. Биягы Горгайга, нар жагы Ош-Ситиге жакын болуп калат да. Ана Кара сууга түз кеткенге дагы удобно. Болду эми. Барды бардай, болгонун болгондой, казанда кандай болсо ошондой кылып сиздерге алып чыгып көрсөттүк да. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, үй сиздерге насип кылсын. Үйлөрдү тарта беребиз, көрсөтө беребиз, сунуштай беребиз. Ар бир товардын өзүнүн кардары бар, өзүнө жараша. Мунун да кардары бар. Балким сизсиз. Туурабы? Телефон номерун жазып койдук, ошол номерга чалып, байланышып, бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең келиңиздер. Бирок бүгүн чыгарсак, эртең кеч калып калышыңыз мүмкүн да. Көрдүңүзбү, сразу аракетиңизди кыла бериңиз. Көрүшкөнчө.